Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка. Бүгүн дагы элдик таланттар рубрикасы музыка дүйнөсүнө саякат кылабыз. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз бардык өнөрдүн ээси Жыргалбек Өмүргазы уулу. Жыргалбек Өмүргазы уулу 21 жашта. Музыка менин жашоом деген таланттуу жигит бала кезинен колуна музыка аспаптарынын түрүн кармап, бул жаатка кадам таштаган. Үй бүлөдө 4 бир туугандын 3-сүсү болгон Жыргалбек музыкалык мектепке тапшыруу кыялдарын орундатуу максатында Нарындын Ат башы районунан сапар алган. Эмне үчүн бул тармакка кызыгып калганын таланттуу жигиттин өзү айтып берсин. Өзүм 5-класста негизги кичинекей кезимден баштап радиодон, сыналгылардан, комузчуларды аябай көп көрчүмүн да. Ошондон улам комузга аябай кызыгып, анан өзүбүздүн ошо Ат башыда Жумамин Шералиев атындагы музыкалык мектеп бар болчу. Ошол жака тапшыргам 5-классымда. 6-класска чейин окудум дагы, анан азыр Бишкектеги азыркы Мукаш Абдураев атындагы музыкалык мектепке которул жолу менен келдим да. 6-класстан баштап ушу шаарда комузда окуп калдым. Комузда кол ойноткон Кыргыздын канча деген улуу инсандар өткөн. Мына ушундай таасирлүү инсандардын жолун жолдоп келе жаткан Жыргалбек көпчүлүк учурда комузга басым жасаарын айтат. Ошол менен катар пианинода кол ойнотуп, жан дүйнөсүн азыктандырат. Таланттуу жигитибиз дагы башкалардай болуп эле алдыга койгон максаттары, кыялдары менен бөлүшүп өттү. Максаттарым негизи аябай көп. Бирден бири бул азыркы убакта пианинода окуп атам, Улуттук консерваторияда 3-курста. Анан ошо кыргыздын музыкасын, ошо джаз музыкасы менен ойноп, ошо кыргыздын музыкасын дүйнөгө таанытып, комузду дагы ошо дүйнөгө таанытам деген ойлорум бар да, максаттарым. Ал эми мыкты музыкант болуш үчүн, белгилүү болуш үчүн эмне керек? Эң биринчи эле аябай көп талыкпай эмгектениш керек. 1% талант болсо 99% эмгек болуш керек да. Ал сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Ошо эмгек эле керек го дейм. Мынакей сиз пианино черткениңизди көрдүк, анан өзүңүз да айтып калдыңызбы, комуз жаатында дагы деп, анда сизден жагымдуу музыка болсун комуз жаатында.
Мынакей сага кандай сонун комуздун күүсүн уккан. Ушул менен бүгүнкү элдик таланттар рубрикасын жыйынтыктайбыз. Кийинки мындан дагы күчтүү, мындан дагы таланттуу инсандар менен жолугушканча сак саламатта калыңыздар.